Жергиликтүү соттордун 200-гө жакын судьялары судьянын коммуникативдик компетенттүүлүгү, сөз, үн жана диалог маданияты аттуу тренингге катышты. Сиздердин практикаңыздарда сот башталып аткан учурда, камера коюлганда сөзсүз түрдө толкундамасыздар. Аталган окуунун негизги максаты судьялардын коом менен, процесстин катышуучулары менен жана жалпы эле сот процессинде натыйжалуу коммуникация жүргүзүү жөндөмдөрүн өнүктүрүү болду. Окууга ошондой эле Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасынын кеңешчиси Руслан Мырзалимов, Жогорку сотко караштуу сот адилеттигинин жогорку мектебинин директору Эркинбек Токтомамбетов, Жогорку соттун аппаратынын өкүлдөрү катышты. Тренинг Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу сот адилеттигинин жогорку мектеби тарабынан уюштурулуп, аталган мекеме судьяларды үзгүлтүксүз окутуу, алардын кесиптик деңгээлин жогорулатуу жана заманбап талаптарга ылайык компетенцияларын өнүктүрүү багытында комплекстүү иш-чараларды туруктуу негизде жүргүзүп келүүдө. Эң негизги ийгиликтин өзөгү ар бир судья өзүнүн үстүнөн өзү иштеш керек да. Бүгүнкү лекциянын максаты силерге ошо багыт берип, кандай ар бир судья өзүнүн дисциплинасы менен, саморазвитиясы, самообразованиясын кандай багыт менен алып барыш керек, эмненин үстүнөн иштеш керек деп ошол принциптерди эле көрсөтүп берди. Иш-чаранын жүрүшүндө судьянын сөз маданиятына, так жана түшүнүктүү сүйлөөнүн маанисине өзгөчө көңүл бурулду. Катышуучулар юридикалык тилди жөнөкөйлөтүү, ойду так четкирүү, ошондой эле сүйлөөдө кетирилген типтүү каталарды аныктоо боюнча практикалык тапшырмаларды аткарышты. Кандай баштайсыз? Кетирилген келишим негизиндеги Мындан тышкары тренингде үн, интонация жана алардын таасири тууралуу темалар каралып, судьянын сүйлөөсүндөгү темп, пауза жана логикалык басым сыяктуу элементтердин мааниси түшүндүрүлдү. Практикалык бөлүгүндө катышуучулар дем алуу, дикция жана интонация боюнча көнүгүүлөрдү аткарышты. Судебный процесс объявляется открытым, рассматривается гражданское дело по иску признания договора купли-продажи действительным. Секретарь судебного заседания доложит всех сторон. Бизге азыр соттук реформа боюнча, түз трансляцияга берүү боюнча иштер соттук системада мамлекеттик жүргүзүлүп атат. Ошонун алкагында ушул бүгүнкү семинарда өтүп жатат. Бул аябай ишке керектүү, иш алып барууда керектүү нерсе, тажрыйбадан колдонууга жакшы окуулар болуп атат. Судьялар күнүгө канча иш карабасын, алар көнүмүш адатта. Иш карап көнүп калышкан, объективге, камерага туруп, ошондой эле бүтүндөй эл көрөт деген процесстерди алып баруу, өзүнүн карманысуу, ошондой эле процессуалдык нормалардын туура колдонулушун, тактыгы, андан сырткары кабыл алынган чечимдерди элге жеткиликтүү окуп берүү, ошондой эле түшүндүрүү маселелери бул бизде өтө чоң актуалдуу маселе. Ошондой эле иш-чаранын алкагында ишеним психологиясы жана чечим кабыл алууга таасир эткен факторлор тууралуу маселелер талкууланып, судьянын образы жана биринчи таасир калтыруунун ролу боюнча кеңири маалымат берилди. Онлайн форматта сот деги эле өзүн кандай алып жүрүш керек? Ошол камеранын астында бирге сот адилеттүүлүгүн кантип туура элге жеткириш керек? Ошонун атайын ыкмалары, атайын кесипкөйлүк менен жогуп алып кете турган ыкмаларды үйрөнүү бул талап, ушул учурдун талабы. Ошондуктан менин оюмча бул өтүп жаткан тренинг, бул өтүп жаткан бизге берилип жаткан практикалык жардам эң ордунда, эң керектүү учурда болуп жатат деп ойлойм. Элдин сот адилеттигине болгон ишенимин арттыруу максатында ушу онлайн трансляциялоо баягы мүмкүнчүлүктөр берилип атат судьяларга, сот заседанияларын ачык, элге түшүнүктүү кылып. Бирок ошол эле учурда судьялардын өздөрүнүн соттук отурумду алып баруу процедурасында түшүнүксүз жагдайлар чыгып калгандыгына байланыштуу ушундай лекциялар уюштурулуп атат. Бул үчүн жетекчиликке чоң ыраазычылык билдиребиз. Тренингти жазуучу, редактор жана журналист Актилек Гүлжегит кызы өткөрүп, катышуучулар менен интерактивдүү форматта пикир алмашуу жүргүздү. Бул жакта турган кишиге кандай кайрылып атасыз? Бул жакта турган кишиге кандай кайрылып атасыз? Аркадагы кишиге үнүңүздү көбүрөөк чыгарып сүйлөсө, ийгирээк чыгарып сүйлөсүң. Бул жакка караганда көзүңүз гана бурулуп атабы, башыңыз бурулуп атабы, же денеңиз бурулуп атабы? Бир колдун дагы эмеси, бир манжанын кыймылы дагы көрүнөт камерада. Өтө көрүнөт. Белгилей кетүүчү жагдай, ушундай эле окуу ушул жылдын 16 апрелинде Жалал Абад шаарында өткөрүлөт. Аталган окуулар судьяларды кесиптик өнүмдөрүн ар тараптуу өнүктүрүүгө багытталган.